Assalomu alaykum agayın. Karbalastos sağınday oturup agam iki betten may tamıp terezeden bulutlardı kaytarıp degendey. Kaytarbay mına bugün erте taң erте жаратылышка табиятка чыгып сейилдеп көңүлүм ачылат. Карбаластостагы автоавариядан мына кабыргалар сынып үйүндө жатат, бүгүн барайын деп атам. Ажайып саптарды алып келген, тайгадан алып келген мыкты саптар бар да ушундай. Коркпогула толкунга жолуккандан деген саптар бар. Эми азыр эмне эсиме түшөт, мына Арыстанбек Ырчынын 200 жылдыгы болот экен. Арыстанбек күүчү, Арыстанбек комузчу, Арыстанбек ойчул, философ, кандай айтсаң да жарашат. 200 жыл болгон экен эки кылым кайран кишиге. Бизге ал жөнүндө мыкты макалаларды жазып атат сандан санга адабиятчы профессор Садык Алахан. Биз Кыргыз тил газетасына сандан санга берип атабыз. Арыстанбек жөнүндө айткым келет, анан Европа арасында ар кандай сөз болор. Мынабу Арыстанбек 500 күү черткен дейт. Анан жанагындай актаңдай акын болгон экен. Эми ал кишинин айткандарын бүртүгү эле бизге келди. Ал кезде арыракта болуп калды. Жазылуу тиги бу дегендер, жазма дегендер болбой калды таң көрө аттиң. Бирок даңкы келди бизге, даңкы жетти. Эми Арыстанбек жөнүндө айтканда кыска мен мына жаштарга кийинки муунга айткым келет да. Арыстанбек ким болгон дегенде, Арыстанбек Буйлаш уулу Буйлаш би деген болгон атасы. Бул өзү мына Ал Сейит, Тыным Сейит эки бир тууган бугу уруусу. Андан ары булар Сарбагыш жанагы бир кылжырдын балдары. Анан ошол Ал Сейит агасына таарынып ушундай айтылат. Анан нарын тарапка көчүп барып көлдөн. Ошо жана орто Саас, бер жагы Байгазак, ар жагы Чет Нура, Орто Нура деген мурдагы Жыданов атындагы Союздун убагында ошо айылдар бар. Ошо чөлкөмдө төрөлүп ошол жерде өскөн экен. Эми Буйлаш би илгери ушундай эмне бир жаман жосундар болгон. Бул Арыстанбектин энесин салбар кылып койгон. Эми салбар деген сөздү азыркылар түшүнбөсө, салбар дегенде ошо аялдан бир жаман иш кетсе, жанагыдай жытчып кетсе деле орой айтканда, ошону салбар кылып койчу экен. Эми агеште ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой бир чала жапайчылыкта учурлар болгон. Эми алардын өзүнүн манапчылык жөнү ошондойдур. Салбар деген жаман экен, эми ал салбарды эч ким да албайт экен. Эми бийдин белгилүү кишилердин аялдары салбар болсо, ага эч ким да тиеп даап жолой алган эмес. Анан ошол Арыстанбектин балалыгы аябай өксүк өткөн, бирок Арыстанбек тубаса талантты эч ким ката албайт. Анан эми мен кыскартып айтып жүрүп отурайын. Мына Буйлаш би агесе Кокон хандыгына карап турган кез экен. Анан Буйлаш би ошо Кокон хандыгы чакыртып барып анан туткундап койгон экен. Туткундап бир 2-3 жыл жүрүп калганга, ошол жакта туткундан келбей, кабары жок. Анан ушундай дегенде анан жанагы байлар, ошо кезде белгилүү кишилер, атың мына Буйлаштын көп эле баласы бар эле, ушу бирөөдү атам деп койбоду деп издеп келгенге жарабады дегенде, ошондо Арыстанбек 18ге чыга эле экен. Жаңы ошо 18ге чыгып келаткан кез экен. Ага чейин комуз чертип, ырырдап, жанагыдай кандай тыйып салса дагы, агесте манаптардын балдары ырдаганды, ушундай комуз черткенди бир туура эмес көргөн, бир жаман, дагы бир сабатсыз адат болгон экен. Анан Арыстанбек ушундай чыйрак талантта. Анан ошол угуп алып, анан намыстанып, жанагы кербендер менен иши кылып Коконго кетип аткан кишилерге кошулуп, анан ошо барып, анан Анжияндын Анжияндын беги, анан акылдуу да жигит болсо дагы, анан Анжияндын беги ошо кездеги кадимки Алымбек Татка экен. Алымбек Таткага жолугон, анан Алымбек Таткага арманын ыр менен айтып, анан кайран Алымбек Татка абабыз анан Буйлаш бийди бошоттуруп берген. Бошоттуруп, анан Буйлаш бийди жөнөтүп ийип, Арыстанбектин жана ырчылыгын, жанагыдай чечендигин, жанагыдай комузчулугун анан баалап, ошо Алымбек Татка бир жыл алып жүргөн дейт. Ошо түштүктө далай ырчылар менен беттештирип, далай ырчыларды тааныштырып, далай өнөр тааныткандай. Ошондой камкордук жасаган кишилер да кайран камкордук жасап, ошо Арыстанбектин өсүшүнө, Арыстанбектин ошол ар жагын чабытын кеңейтишине ошол Алымбек Татканын чоң таасири болгон. Мына мындай этап менен мерчемдеп койдум эле, Кудай кааласа төгүлүп турат, ушул тарыхый баян кылып жазайын деп. Анан биз кайран Арыстанбек абабыздын ушул мындай эле бүртүгү калды бизде. Аз эле ырлары жетти да, күүлөрү.
Эми кийин Арыстанбек даңкы чыкты. Мына көл башында Боронбай би өзү көчүрүп барып жанын алып жүргөн. Эми анда уруу башчылары хандай эле болгон. Тазири деңгээли өзүлөрүнүн укугу дале хан, уруулардын ханы сыяктуу болгондон Боронбай би көчүрүп барып көл башында жүргөн бу киши атактуу казактын Актаңдай Сүйүнбай акыны менен айтышкан. Анан токтотушуп анан дос кылышкан ошо кездеги таасирдүү адамдар казак кыргызды бириктирип мындай бир бийик ойлонгон адамдар болгон. Аны токтоттуруп баягы чукула ырдашканда экөөнү дос кылган экен. Эми мынабы Арыстанбектин олиялыгы деп айтылат. Олиялыгы эми андан мурун Калыгул бай уулу, кадимки Калыгул Олия мезелдетип муну Калыгул Олия мындай айткан, аны мезелдетип муну уйкаштырып айткан. Ал алдын ала көрө билген жана Олия деп атпайбызбы. Эми Олия дегенде мен мындай түшүнөм. Акылман адамдар, туубасы акылман адамдар жана көрөгөч адамдар биз эмне болгон, улуу жибек жолунун боюнда болгон. Анан ошондон келген кеткен, агестеде молдолор болгон, кат тааныган, китеп окуган, ошолордон угуп, анан акылына чайкап туруп жана алдын ала айтканда. Орус келатканын билген, орус эмне деген калк экенин, кандай келерин, кандай иш жүргүзөсүн алдын ала билген, ошолорду алдын ала айткан Калыгул. Андан эмес тетиги чыны боло, карагайдын үстүндө чыны болорун, анан эмне күнчүлүк жерде сүйлөшөрүн, баарын эми ал уккан да, ошонун акылга чайкап туруп айтып атат. Ал эми Арыстанбек ошо Калыгул абанын, Калыгул Олиянын айткандарын ыр менен кийин анан чырайына чыгарганда, жанагындай абам менен төгүп, нөшөрлөтүп, андан ары кеңейткен да, мындай айтканда. Эми дагы бир мыкты окуя, ушул жеңи жок, кадимки жеңи жок, ушу 28 жаштарда болгон дейт. Ошондо жеңи жок аксыдан бир коштоо жигиттер менен анан ушул Каркырада, жайдын күнү Каркырада жайлоодо экен Арыстанбек. Ушуга келип атат. Учурашам деп. Эми канча жол ат менен келип атат. Азыр барабы ошондо лайнер минип да барбайт азыр. Спутник мингизсең да барбайт. Мына ошондой жерге келип, жеңи жок анан ошо абасына учурашып атат. Ал өзүнчө окуя. Алардын ошол бири-бирине ырдаганы, ошондо мындай айтканда өлүм алдында жаткан экен оору Арыстанбек. Ошо чийир алып туруп, дегенде жеңи жок таарынат, анан чийир алып туруп айткан.